Назарыңыздарда кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган кылтак телекөрсөтүүсү, саламатсыздарбы? Рейд бир гана жаза колдонууну гана көздөбөстөн, ал түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, байма-бай катталган кырсыктардын алдын алуу максатында болуп келет. Бул жолку текшерүү иштерди инспекторлор жөө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол эрежелерин так сактоо боюнча маалымат баракчаларын таратышты. Жөө кишилер атынан өтүүчү, тротуарлар бар, зебралар бар, ошол жактан өтүп мынакей, ошо эскертүүлөрдү артып окуп, мындан кийин эже жолдо мындай өтпөй, атайын өтүп калдыңыз, мындан кийин өтпөй жүрүңүз, атайын эмелерди өтүңүз, Могу жол эрежеси боюнча пешеход деген операция болуп атат. Уулдарыңызга, балдарыңызга айтсам, кичинекей кызга көрбөй, только пешеходдо светофордун жанынан пешеходдун зебрадан өтүш керек. Мындай жолдон жүгүрбөш керек. Эскертме, балдарыңызга айтып кичинекей, кызым. Только мындай жерден жүгүрбөй, пешеход светофорду карап, сизге жашыл өтөндө басыңыз, жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмү тараптан эми чыгарганбыз, жөө жүргүнчүлөргө эскертме деген. Окуп, мындай эме кылып койсоңуз, каяктан өтүш эмеги боюнча. Жөө жүргүнчү аталышындагы коопсуздукту камсыз кылуу иш-чарасында жалпы эрежелерди бузуу фактысы дагы четтен чыкты. Siz пешеходдон өтүп баратканда телефон менен сүйлөшүп өтүп баратасыз, эки жакка карап өтпөйсүздөр. Светофор деген жашыл күйгөндө, бияка кызыл күйгөндө пешеходдон өтүш керек. Сиз азыр жолдун так ортосуна өтүп жатасыз. Бирөө өтүп кетсе андай болмайт. Бүгүнкү бияка келип коюңуз, эме түшүнүп коеюн. Жаныңызда эле биякта пешеход турса, сиз деген жол ортосунан кезип өтүп жатасыз. Ошол боюнча мына келиңиз, жөө жүргүнчүлөргө эскертме деген артынан окуп, пункттар менен кандай жерден өтүш керек, кандай жерден өтпөш керек деген боюнча мына Жол эрежесин бузганга кирип калдыңыз. жол эрежесин бузганга кирип каласыз. Мындан кийин жол эрежесин так сактап жүрүңүз, бузбаңыз. Жогоруда көрсөтүлгөн бардык унаа айдоочулары жергиликтүү тургундарды жөө адамдар өтө турчу өтмөктөн өткөзбөй коюшкан. Айдоочуларга тийиштүү протоколдор толтурулуп, 3000 сом айып пул салынды. Айзеде коопсуздук курду тартыш керек, анан тияктан пешеходду коюп бериш керек, Пешеходду кой берейин деп жайласам башка койду. Жайлап айдадым. Гобуду там прийти саяк, закон көрсөтүп коюшту. Айтасыз, пешеходдун негизи өткөзүш керек. Ал туруп албады. Турган жок, басып келет. Жок, туруп алды анан. Ойлонуп калды го. Зебраны басып турат, үчүнчү зебрага чыккандан кийин сиз токтоп өтүп атасыз. Штрафын көрсөтүп койчу. Пешеход штрафы 3000 сом. Пункттарын айтып койчу. Статьясын айтып койчу. Орусча түшүнөсүз да? Чуть-чуть. Пешеходдун 3000 сом. Эгер 15 күндө төлөсөңүз, 1,5 сом төлөйсүз. 15 күн ичинде төлөсөң. 123 1 час 2. 5-16 1 пункт. Siz деген sizin нарушениеңиз пешеходдон өтүп барат, пешеход жөө баскан пешеходду өткөрүп жатасыз. Мен ошол жерге протокол жазып берем. Кетип калды күнү. Калабыз. Нарын областынын аймагында барлык жол кырсыктарын талдоо жүргүзүп келгенде, жалпы жол кырсыктардын 32% жөө жүргүнчү сүзүп кетүү натыйжасында болгон. Ал эми балдар менен катышкан жол кырсыктарынын 64%-на жакыны жөө жүргүнчүнү сүзүп кетүү боюнча катталган.
жөө жүргүзүүчүлөрдүн туура жолдон өтүүсүн түшүндүрүү, алардын укуктарын, милдеттерин, жолдо жүрүүнүн эрежелеринин негизинде өзүнүн укуктарын, милдеттерин түшүндүрүү максатында Нарын областынын аймагында бүгүнкү күнү жөө жүргүнчү аталыштагы иш-чараны өткөрдүк. Жалпы бекитилген пландан тышкары бул ошол ситуацияга жараша, талоого жараша өтүп турчу иш-чаранын бири. Мына бул айдоочулар стоянка запрещено деген знак бар. Токтотууга болбойт деп. Тротуар эл басуучу жолго токтотуп койгон мына. Аз документтер сурап атабыз. Жергиликтүү тургундардын айтымына таянсак, кээ бир айдоочулар унааларын мыйзамсыз жайга токтоткону аз келгенсип, жөө адамдарга коопсуздук жаратып, жол жээктерин да тосуп алышат. Ал эми бул Mercedes, Honda Fit, Honda Accord үлгүсүндөгү унаалардын ээлери дал ушундай мыйзамсыз жайга токтотушкан. Жыйынтыгында бул унаанын ээлерине протоколдор толтурулуп, 1000 сом айыппул салынды. Тротуарда элдер өтүүчү атайын тротуар, атайын знакты койгонбуз, стоянка запрещено деп, машиналар токтобосун деп. Себеби бул мэриядан кызматкерлер кайрылган, постоянно ошол жака келип туруп, жөө адам өтүүчү жолго машиналарын коюп койот, жөө адамдар өтө албай атат деп. Жана ошондой Нарын шаарынын тургундар да кайрылганда, биз өтө албай кетип баратканда машиналар башаламандык менен коюп коет деп. Ошол себептен азыр ошол жака да порядок жүргүзүп атабыз мэриянын астында. Мына 3 машина токтотуп туруп, ар бирөөнү азыр чыккан водительдерине протокол жазып беребиз. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, бардыгыңыздар билгендей эле Борбордук базардын тегерегине токтотулган унаалар ар дайым тыгын жаратып, ыңгайсыздык туудуруп келет. Аны алдын алуу үчүн автоунаа токтотуучу жай ачылды. Бардык базарга келген автоунаа айдоочуларына унаасын дал ушул жерге токтотууга чакырабыз. Мас абалыңда эч качан унаа башкарба. Бул кылмыш адам өмүрүнүн болуусуна себеп. Канчалаган жүргүнчүнүн өмүрү өзүнө аманат. Жоопкерчиликсиздиктин айынан канчалаган өмүрлөр кыйылып, канчасы ден соолугунан ажырап, тагдырлары талкаланган. Эмекен, некен аныкталалы. Жөө экен, некен. Үйлөп кой экен муну. Үйлөп, арачын. Баке, кес башты көтөрсөз. Башты көтөрсөз. Жок, мен бетти көрөйүн, бетти. Көзгө бирөө чаптыбы? Чапты. Ким чапты? Кес. Көрөйүн. Жок, мен үйлөө деген жокмун. Кел айка. Көз просто ишип калыптыр да. Кес. Үйлөө көтөрсөң башты. Үйлөө. Вообще үйлөө. Мен масмын, көрүп атпайсың, мас. Эмеле көрүп койгон жаракатты. Жарак нормально. Көз чаптың, көтөрдү. Каш шалтың. Тарч, нарлы тарт коч тозун. Şimdi tartır. Ayıptadır. Atman dozum geldi tartmaç. Video dosuna da. Kim dosumuz? Antikorrupsiyada dozum var. Orzobayev falan diyor. Videomu tartışıp koysunlar, ne kalçınlar Alkanaya'nın. Jurnalist kaysısın sen? Atın geçen. Karşılık olsun da. O da size var mısın? Aldın 300 sale. 300 saat çaldım. Erkekçe. Tartmanlar 300 saat. Bu çalgı. Nege? Bu. Erkekçe. Şunaş. Tartып болсо жакшы болмок да, жигиттер. Негизи тартып болсо жакшы болмок да. 3 saat менен. Gel bak. Tamam. Gel.
Картаны келтирсе. Ат каратканбы экен. Жаңа эле кымыз ичкем. Ал эми бул эмгекчил айылынын тургуну башында кымыз ичкем деп актанганы менен текшерүүнүн жыйынтыгында спирт ичимдигин ичкендиги маалым болду. Ага тийиштүү протоколдор түзүлүп, 17.500 сом айып пул салынды. Кеңешбек, Пиванктын көрөсү коспой экен. Болсо пробно ичпегендиги, ичкендиги резко пробо положить. Пивиштин ошондо аспайсың. Канча грамм ичкениңди аспайсың. Ау. Золотой, да? Иә, маркаларский, да? Мейлем буйругамыз экен да. Азыр барышат. Пиван көйүч олдуң беле? Жок. Разледи. Жо, жаңы эле ичип туруп эле анан мындай бурулганда алдыман тосподуңар. По-любому мыйзамга баш ийиш керек. Эптеп, жанак жерин эптеп бир нерсе кыласыз, пиваларды бүт жоготуп просто эмне. Асты турат, э? Тамашап чечпейт. Я үйдөгүлөр улса билесиз да эми. Пивалар. Прямо трансляция, что ли? Азырда запись кетип атат. Уже неме да? 17 миң эле жазат да. 17 жарым. Ким айтты? Ким айтты? Уже поздно, бияқта камера бар турбайбы? Ой, неметпей эле болот. Өзүм эле бүтүрөм. Үйдөлөр бар, кымыз чыгып калды кой. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер кылтак берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ар бир айдоочуну унааңыздын ылдамдыгын көзөмөлдөп, сак болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда Алина Асанкулова жана Айбек Айткулов болдук. Саламатта калыңыздар.